улутташтыруудан коркпош керек. Кумтөр маселесин чечишибиз керек. Убакыт 1 жыл калганда мен чечет болчумун бул маселени. Кумтори чуть ли не под экологической катастрофой мы стоим. Мен премьер-министр болуп турган кезимде Кумтөр боюнча комиссия түзгөн. Соттошпойсуңарбы? Эмне соттошпойсуң? Эмне кереги бар бизде СНТРга мүчө болуп? Чыккынчылык келишим болду. Чыккынчылык келишим болду. Бул сделка ошол иштеп аткан өкмөттүн эң чоң атасы болот. 22 июнь саат 8 Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдына чогулгандар бул күнү акыйкат чечим чыгат деген үмүт менен келишкен. Кыргызстандыктар Фемида өкүлдөрүнүн арасында адилеттүүлөр калгандыр деп ишенип турушкан. Бирок алардын үмүтүнө суу себилди. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын кароо боюнча соттук отурум саат 9-га белгиленген. УКМКнын кызматкерлери Өмүрбек Бабановду соттун короосуна чейин машина менен алып кирип, сыртта чогулган элине, туугандарына алыстан дагы учурашууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Салыштыруу үчүн айтсак, кийинки күнү 23 июнда Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбековдун дагы баш коргоо чарасы каралды. Ал дагы 2 айга камакка калтырылды. Бирок анын соттон чыгып баратканда тартылган видеодо Асылбек Жээнбеков айыпталуучу эмес, ишине бараткан спикерде эле таасир калтырды. Ээн эркин басып, ага унаанын эшигин ачып беришип, сый урмат менен соттун имаратынан алып кетишти. Эми 22 июндагы Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы каралган соттук отурумга кайтсак, ал процесске катышуу үчүн келген Жогорку Кеңештин депутаттары Кенжебек Бокоев, Мирлан Жээнчороев, Акулы Бердиев, Нурбек Тотонов, Акылбек Кемелов, Максат Сабировду отурум жабык эшик артында өтүп жатат деген жүйө менен сот залына киргизбей коюшту. Сот отурумуна 2 күн калганда Жогорку Кеңештин 74 депутаты Бишкектин соттук коллегиясына кайрылып, Өмүрбек Бабановду үй камагына чыгарууну суранышкан. Эл өкүлдөрүнүн колу коюлган өтүнүч каты Фемида өкүлдөрүнө, УКМКга жана башкы прокуратурага жөнөтүлгөн эле. Алар Өмүрбек Бабановдун мамлекеттин элдин социалдык-экономикалык абалын жакшыртуу боюнча жасаган иштерин эске алып, аны үй камагына чыгарууну өтүнүшкөн. Айтылып аткан шектер, айтылып аткан айыптар, bunun бардыгы жана расмий тилде домыслы деп коет, божомолдор. Мыйзамга божомолдорго эч ким соттобойт. Бул божомолдор бүгүн мына эл арасында да айыптоочулардын арасында да божомол катары көрүнүп турат. Ошон үчүн соттордун бардык процесстери, тергөө процесстери мындай иштерде ачык өтүш керек. Мен ойлойм, Бабанов Өмүрбек Токтогуловичке өзүнүн актыгын далилдегенге толук мүмкүнчүлүк түз бериш керек. Анткени бул президенттикке талапкер болгон, чоң саясий партиясынын төрагасы болгон, анан өзүнүн саясаттан кеттим деген жарыядан кийин ушул маселеде бардыгын ачык, айкын көрсөтүп берсе жакшы болмок. Соттук отурум судья Керезбек Исекеевдин төрагалыгы алдында өттү. Мүчөлөрү болсо Нурлан Чериков жана Жамиля Сабитова. Жараян 2,5 саатка созулду. Саат 11:30да соттук коллегиянын мүчөлөрү Бабановдун баш коргоо чарасын аныктоо үчүн кеңешме бөлмөсүнө кетип, жарым саатка жетпей чечим жарыяланды. Ага ылайык Керезбек Исекеев төрагалык кылган соттук коллегия Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасына байланыштуу жактоочунун апелляциялык даттануусун канааттандырган жок. Башкача айтканда, Фемида өкүлдөрү мурдагы өкмөт башчыны үй камагына чыгаруудан баш тартып, 2 июнда 1 май райондук сотунун судьясы Чыңгыз Бердимуратов чыгарган чечимди өзгөртүүсүз калтырды. Ага ылайык Өмүрбек Бабанов УКМКнын тергөө абагында 31 июлга чейин болот. Эч кандай ал жак изилденген жок. Бир гана прокурордун позициясын эске алып туруп эле баш коргоо чарасын күчүнө калтырып койду. Биз ойлойбуз, бул толугу менен мыйзамсыз чечим. Тилекке каршы мыйзамда көрсөтүлгөн бул норма жогорку сотко даттанууга болбойт. Ошондуктан мындан ары дагы тиешелүү мыйзамдуу чараларды көрөбүз. Мамлекеттик айыптоочулар болсо Бабановду камоого кандай негиздер бар экенин дагы так түшүндүрүп бере алган жок, дейт адвокаты. Мыйзамда чөткө талап коюлганда ошол коюлган шекти же болбосо айыпты бул негиздеш керек болчу да.
Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай ошол келтирилген өтүнүч, камак калуу өтүнүчү бул негизделиш керек эле да. Эмне себептен сен ушундай өтүнүч келтирип атасың депчи. Биринчиси боюнча да, экинчиси боюнча да эч кандай бир жүйөлүү себептер келтирилген жок. Айтып кетсек, мисалы, баш коргоо чарасынын камак калуу боюнча өтүнүчтө эч кандай конкреттүү фактылар көрсөтүлгөн жок да. Бул прокурор жөн эле курдоо мааттарды келтирип атат. Бул качып кетиши мүмкүн, өмүрбек токтогулович, же болбосо тергөөгө тоскоолдук кылышы мүмкүн депчи. Бирок биз сурадык, эмне далилдериңер бар, ошондо конкреттүү фактыларыңар барбы дегенде жок. Биз наоборот тескерисинче ошол соттун отурумунда өзүбүздүн далилдерибизди алып келдик. Мына ошол кезде наоборот өмүрбек токтогулович жана 16 000 гектар жерди мамлекетке кайтарып берип атат. Мамлекеттик комиссия ошол жакта түзүп атат. Кумтөр компаниясынын башкармалыгына талаптарды коюп атат. Госкомиссия сураган документтерди тез арада бергиле, силердин үстүңөрдөн чара көрөбүз, экология бузган үчүн чара көрөбүз деп, силер менен түзүлгөн келишимди кайра карап чыгабыз деп көп талаптарды коюп атат. Андан тышкары көп ошол жумуштар аткарылган боюнча бизде конкреттүү документалдуу тастыкталган фактыларды көрсөтүп берсек, бирок анын баарын тилекке каршы сот эске албай эле прокурордун менин оюмча камалыш керек деген эле бир курдоо маатын эле эске алып туруп, райондо сот тергөө судьясы кабыл алган чечимди күчүнө калтырып койду да. Бишкек шаардык сотунун чечимине Өмүрбек Бабановдун жакындары нааразычылыгын билдиришти. Экс-премьер-министрдин жубайы Рита Бирбаеванын айтымында Бабанов кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн гана иштеп келген жана анын эч кандай күнөөсү жок. Он вернул земли. Өмүрбек Бабанов иштеген мезгилде мамлекетке жерлерди кайтарып берген. Ошондой эле Кумтөр кениндеги экологиялык маселелерди караш үчүн мамлекеттик комиссияны түзгөн. Мындан сырткары микрокредиттик компанияны түздү. Кумтөрдөн түшкөн акча ошол жака которулуп, жакыр үй-бүлөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеши керек болчу. Долбоор жакшы болгон. Бирок аны жаап салышты. Эмне үчүн? Анткени бул жакшы долбоор болчу. Бабанов өзү эсептеп көрдү. Эгерде аталган компания жабылбаса, ушул 9 жылдын ичинде дагы 21 000 үй-бүлө жеңилдетилген насыя алып, жакырчылык категориясынан чыгышы мүмкүн болчу. Өмүрбек Бабанов премьер-министр болгон 8 айда ушунчалык көп иш жасаган. Өкмөт башчылардын кимиси Кумтөр маселесинде мамлекеттин кызыкчылыгын коргоду. Алар дайым Кумтөрдүн мамлекет үчүн иштеши керектигин айткан адам. Ал бардыгы мыйзамдуу жол менен гана жасалышы керек деп эсептеген. Алар дайым мыйзамды биринчи орунга коет. Азыр эмне үчүн соттолуп жатат? Патриот болгон үчүн. Ал мамлекеттин кызыкчылыгын коргогондугу үчүн, өлкөнү сүйгөн үчүн соттолуп жатат. Ал мекенчил болгон үчүн соттолуп жатат. Ким мамлекеттин пайдасына сүйлөшү керек? Садыр Нуркожоевич, айтыңызчы, аны эмне үчүн соттоп жатышат? 21 күндүн ичинде конкреттүү бир айып коюлдубу? Эмне үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары Бабановду эмнеге айыптап жатканын түшүнүү үчүн соттук отурумга кире алышкан жок? Эгерде анын артында кандайдыр бир күнөө бар болсо, журналисттер кириши керек болчу. Анын күнөөлүү же күнөөлүү эместигинин бардыгын билишсин жана түшүнүшсүн. Чындык Бабанов тарапта. Анын күнөөсү эл аны эстеп, жасаган иштери жана мекенчил болгон үчүн жакшы көргөнү. Өмүрбек Бабанов камакта негизсиз отурганына бүгүн 26 күн болду. Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турганда, андан кийин депутаттык ишмердүүлүгүндө Кумтөр маселесин көп жолу көтөргөн. Бардык учурда Алтын кен Кыргызстандын гана кызыкчылыгы үчүн иштеши керектигин айтып, кескин билдирүүлөрдү жасаганы белгилүү. Компанияны улутташтыруу керек деген сөз эң биринчилерден болуп Бабановдун оозунан чыкканындагы көбү унута элек болсо керек. Улутташтыруудан коркпош керек. Бул мыйзамдуу жол. Ал үчүн бардык саясий күчтөр биригип туруп, мындайча айтканда Совет Безопасности өткөзүлүп туруп, президент өзү чечим кабыл алып туруп, бардык биригип туруп, бул кадамга таза болбосо барыш керек. Таза болбосо барыш керек. Кумтөр маселесин чечишибиз керек. Тилекке каршы менин убактым жеткен жок. Мен Темир Аргенбаевичтин жетекчи кылдым, топтун жетекчиси болдум. Убакыт жеткен жок. Убакыт 1 жыл калганда мен чечет болчумун бул маселени. Нары же бери болмок. Кумтөр чуть ли не под экологической катастрофой мы стоим. Мен премьер-министр болуп турган кезимде атайын Кумтөр боюнча комиссия түзгөн. Темир Аргенбаевич ошону жетектеген. Убакыт жетпеди. Убакыт жетсе Кумтөрдүн тагдырын чечмекпиз. Сиздер ээлеген кызматты
Дагы бир топ биздин жарандарыбыз сүйлөйт. Бирок жасаган ишиңерге чоң баа берет. Кайдыгерлик мамиле кылбаш керек. Каршысыңарбы? Бул жеке менчик компания эмес. Жеке менчик болсо, силер сотко бермексиңер. Соттошпойсуңарбы? Эмне соттошпойсуңар? Биз менен эсептешпесе, 32% бар менен эсептешпесе, каалагандай неметип берсе, анда эмне кереги бар бизде ушу СНТРга мүчө болуп? Мы пойдем на расторжение соглашения деп, эмне бул маселени көтөргөн жоксуңар? Силер унчукпай отурбайсыңар. Урматтуу Кыргызстан жарандары, саясат бир тараптуу болсун. Эч маселем жок бир саясат. Бирок эми коргой турган учур келди да. Болгону бир чоң 5-6 кеңүүбүз болсо. Кудай урат мына келишимди түзгөндөргө. Макулдукту бергенге Кумтөр жөнүндө. Акаев жаман бүткөн, барды жаман бүтөт. Көрөсүңөр. Чыккынчылык келишим болду мына. Чыккынчылык келишим болду. Жанагы арест коюлган айтып атасыздар. Экология боюнча жана $380 миллион арест коюлган боюнча. Мына жакында маалымат чыкты. Неме биринчи күнү, экинчи күнү өкмөт келишим түзөйүн деп атат дейт. 60 миллионбу, $50 миллион мировое соглашение түзөйүн деп атат. Мен бул жалпыга маалыматты карап жатырмын. Анда $380 миллион бошотуп аткан экенсиңер да. По этой сделке я могу сказать свое решение. Мое мнение. Вывод денежных средств, первое. Второе, размывание кыргызской доли. Второе. Третье, сиздер айткандай жанагы дивиденд, болбогон дивидендтерди төлөп берет, ошо менен бардык финансовый немелер бүтөт. Бул сделка ошол иштеп аткан өкмөттүн эң чоң катасы болот. Кумтөргө мыйзамсыз өтүп кеткен 16 000 гектар жерди так ушул Өмүрбек Бабанов мамлекетке кайтарганын азыраар бир кыргызстандык билет. Кенде алтын өндүрүү экологияны талкалоо менен коштолуп жатканын өз көзү менен көрүп келген соң мамлекеттик комиссия түзгөн. Калыстык үчүн айтсак, андан бери бир дагы президент же премьер-министр мындай кадамдарга батын алган эмес. Арадан 9 жыл өткөн соң гана быйыл ошондон берки биринчи мамлекеттик комиссия түзүлдү. Мунун баарын көрүп билип турган кыргызстандыктар Өмүрбек Бабановдун камакта отурушу адилетсиз экенин айтышып, нааразы болуп турган чагы. Ошондуктан Бабановду колдоп соттун алдына миңдеген киши чогулду. Бирок Фемида өкүлдөрүнүн акыйкатсыз чечими келгендердин көзүнө жаш алдырды. Биздин кыргыз элибиз аз эле чакан элебиз. Эртең эле жүз көрүшө турган балдар булар жигиттер. Кечеге эле чай ичип кучакташып жүргөндөр, кечеге эле ташип, үйүбүздөн чай ичип, ошол жерден экөө кучакташып, канча жакшы сөздөрдү, жакшы тилектерди айтпады эле. Анан эмне деген бул шындык болуп атат. Мындай болбош керек да. Акыйкат болсо экен. Биз кече эле кубанып Садырды президент кылып шайлагандан кийин, анан кийин референдумду, конституцияны кабылганда, эми биз жыргал жашоого барабыз. Сот адилеттиги эми жанданат. Көз карандысы болот деп биз ишенбедик беле. Кана ошол биздин ишеним. Чындык жок. 23 күндөн бери бир да сурак жүрбөптүр. Бир тууганымдын чындык. Тууганым силерге салам айтып атат. Актыгын мынакей айтып атат. Аянайын элим, рахмат убактыңарды бөлүп келгениңерге. Чоң рахмат. Митингде сөз алгандардын баары экс-өкмөт жетекчиси Өмүрбек Бабанов Кумтөр ишинде айыпталып жатканына таң калганын жашырышкан жок. Себеби ал ага чейин премьер-министрлерге караганда аз иштесе да, саз иштеп 16 000 гектар жерди мамлекетке кайтарып, алтын кенди иштеткен чет элдик компаниянын экологияга тийгизген терс таасирин иликтеп чыгып, айыбын тагуу боюнча мамлекеттик комиссия түзгөн. 17-жылы Садыр Жапаровду кармаган следователь 2021-жылы ошол эле следовательдин колу менен Өмүрбек Бабанов кармалып атат да. Садыр Жапаров бүгүнкү күндө биздин президентибиз. Ошол Садыр Нуркожоевдун убагында камакка мыйзамсыз алган следователь Бабановду бүгүн мыйзамсыз камап атат да. Мынакей тагдырдын тамашасы. Эми бир суроода ушул убакка чейин мынакей бизде президенттер алмашат экен да, ал эми ушинтип мыйзамсыз камаган
мыйзамсыз соттогон соттор эч кандай жоопкерчиликке тартпайт. Biz emnege turabız hazır. Adalettүүлүк үчүн турабыз. Мына азырда калып кирди. Мына кечеде калып сотту барсын элди киргизбей жабык сот болуп атат. Биздин талап жасаганыбыз элге ачык сот болсун. Туурабы? Кана кыйкырып кояка ачык сот болсун. Ачык сот болсун. Ачык сот болсун. Мондай жабык сот өткөрүлүп атышы бизди тынчтандырып атат. Мен толугу менен ишенем. Ушул Кумтөр маселеси боюнча Өмүрбек Токтогуловичтун эч кандай күнөөсү жоктугуна. Себеби ошол өзүнүн 8 айлык ишмердүүлүгүндө ошол Кумтөр менен байланыштуу мына айтып жогорудагы жогорку кеңештин депутаты сиздерге толугу менен эле айтып берди. Ошол Кумтөр маселеси боюнча эки гана чечимди. Мына 20 күндөн ашып калды. Биз ушул Өмүрбек Токтогуловичтун көрмандары билип атабыз, айтып атабыз. Ошол эки гана чечим кабыл алган экен. Ошонун бири экөө тең ушу мамлекет үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алынган чечимдер экен. Премьер болуп туруп иштеп турганда кыргыз эли үчүн өтө чоң эки кызматты аткарып, bir топ нерселерди эл үчүн жасады. Мына иним айтып өттү. Бир жагынан мыногу Кыргызстандын ичиндеги bir топ коррупциялык системаны жойду. Бул коррупциялык системада мында карап көрсөк, Кудайдын куттуу күнү акча каражаты чуркап турган жер бул ар бир Кыргызстандын жашоочуларынын астындагы машинелери, техосмотр, балекет, доверенность дегендей мындай деген бардыгын тең алып койду. Мынакей, муну биз танбашыбыз керек, муну айтышыбыз керек, ыраазычылык айтышыбыз керек, жазаганды жазады дешибиз керек. Ошол Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп жүргөндө билесиңер кандай реформаларды жасады эле. Биздин ушу карапайым элдин жашоо тиричилигин жеңилдетиш үчүн аябай көптөгөн реформаларды жасабады беле. Аны биз бат эле унутуп калабызбы? Биз ошону эч качан андан кийин кайсы премьер-министр ошондой реформа жасаганга жетишти? Эч ким андай реформа кыла алган жок. Бул биринчиден. Экинчиден мынакей дагы бир айта турган өтө чоң маанилүү нерсе, мынакей 16.000 гектар жерди канадалык Сентералага берип салганда ошол мөңкүнө ошол премьер-министр болуп туруп ошол буйрукту кайра артка кайтарбады беле. Биз мындай нерселердин баарын эстен чыгарбашыбыз керек. Анан эми мунун мындай чыган, мындай таланттуу адамдарга ар дайым бир жаман нерселер илешип жүрөт экен. Ошондой нерселер илешип атат баягычы. Аны бул болор болбос нерселер менен күнөөгө чыгып мондай бир адамдар ошо аброюн бузгусу келип атат. Бирок биз андайга жол бербешибиз керек. Биз Бабановду колдойбуз. Биз ойлойбуз азыркы Бабановдун маселесиндеги чечим кабыл турган соттор адилеттүү чечим кабыл алат деген ишеним чоң. Урматтуу Бишкек шаарынын соттору, сиздер адилеттүү калыс туура чечим кабыл алыңыздар. Биз ойлойбуз, Бабановдун Кумтөргө эч кандай тиешеси жок. Мамлекеттик бийликтин эң чоң бутактарынын бири парламент, жогорку кеңештин депутаттары 80ге жакын депутаттар кайрылуу жолдошуп, Бабановдун мыйзамсыз экендигин айтып, президентке кайрылып атат. Урматтуу соттор, ошол сураныштардын бардыгын силер эске алып, Бабановду бүгүн башкаруу чарасын өзгөртүп, туура чечимге алат деп ишеним чоң. Biz Жетөбүз районуна келдик. Biz Жетөбүздөгү маселелер боюнча biz абдан жакшы билебиз. 2012-жылы Бабанов премьер-министр болуп турганда 16.300 гектар жерди алып, биздин ошол айылдардын пайдасына чечип берген. Ошол жерде биздин алыскы жайыттарыбыз жайгашкан. 2099-жылы биздин ысык көлүбүзгө сууга сианид төгүлгөндө ошол жердеги туура чечим кабыл албаган бийликтегилер эмне себептен ошондо жооп берген жок. 2003-жылы биздин кыргыз элине каршы чыгарган мыйзам үчүн адамдар эмнеге жоопкерчиликке тартылбайт? 2009-жылы мыйзамсыз чечимдер чыгарган адамдар эмнеге жоопкерчиликке тартылбайт? Ошондо Бабанов премьер-министр болуп турганда экологияга зыян келтирип атат. Өзлөрүнүн убада кылган нормаларын аткарбай атат деп туруп, мамлекеттик комиссиянын түзүп туруп,
ошол кумтөр мыйзамдуу иштесин, экологияны бузбай иштесин деп туруп комиссия түзгөндө мына жетөөздүктөр биз аны унутпайбыз да. 2017-жылы Бабанов президенттикке талапкер болуп чыкканда Ысык Көл облусунан эң көп добушту Жетөөз району берген. 65%-дан ашык добушту жетөөздүктөр берген. Эгерде Бабанов чындап эле элибизге каршы же болбосо кумтөрдүн баягы Центара көлдүн пайдасына чечим чыгара турган болгондо жетөөздүктөр анда биз Бабановду колдобойт элек. Бабанов биздин ошол карапайым элге кыргыз мамлекети үчүн иштесин деп туруп чечимдер чыгарган үчүн биз ошол Бабановду дайыма колдоп келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин ушу 1 май райондук сотунда жанагы Бердимухаметов деген сотко окшогондор, Воронцова деген сотко окшогондор саясий заказдарды аткарып, адилетсиз соттоп жүргөн күндөр болгон турабыз мыкты саясатчыларыбызды. Ошолар мынакей 1 жылдан 2 жылдан кийин эле акталып, бүгүнкү күндө мынакей министр болгондору бар, бүгүнкү күндө депутат болгондору бар. Биздин ушул талабыбыз ак жеринен Бабановду соттош керек деген дагы бир талабыбыз бар да. Бабанов ушунчалык активдүү иштеп келатканын көрүп туруп ушу мен ойлойм кумтөрдүн себебинен дагы кетирип салдош керек депчи. Бул госкомиссия түзүп, анан кийин биздин үлүшүбүздү 67%ке көбөйтөм деген планы бар болчу да. Аны мынакей бул кызматтан кеткенден кийин республика фракциясынын лидери болуп турган Назарали Арипов Жогорку Кеңештин трибунасынан сүйлөгөн. Ошондо Бабановдон кийинки премьер-министр кумтөрдөгү үлүшүбүз 50-50 болсун деп келген болчу да. Ошонткөндө республика менен Атамекен фракциясы каршы чыгып 50-50 болбойт. Биздин долябыз 67%тен кем эмес болсун деп талап кылып чыгышканда, кийин 2016-жылы өңгүлөрдүн талкалануусуна каршы чыккан республика фракциясы эгерде Бабанов Центеранын кызыкчылыгын коргосо, анда өңгүлөрдүн талкаланышына макул деп добуш бермек да, турабы? Бул жерде ага козголгон кылмыш ишин баары абсурд, мындайча айтканда беспредел болуп атат да. Урматтуу туугандар, дагы бир жолу акыйкат үчүн, адилеттүүлүк үчүн ушул жерде тикеден тик турубуз. Боштондук! 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 Тергөөчүлөр келип ошол элге түшүндүрүп берсин. Жөн эле жабык сот кылып камай берген бул болбойт. Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы өзгөрүүсүз калып, Бишкек шаардык соту 1-инстанциянын чечимин күчүндө калтырганы акыйкат чечимге үмүт артып тургандардын нааразычылыгын жаратты. Алар Бабановго боштондук, акыйкаттык орносун деген чакырыктарды кыйкырып жатышты. Көп өтпөй Өмүрбек Бабановду Бишкек шаардык сотунун имаратынан алып кетишти. Экс-премьер-министрдин бир топ тарапташы аны менен учурашып калуу аракетин көрүп, унааны көздөй бет алышып, бирок аларга уруксаат берилген жок. Бишкек шаардык сотунун имаратынан чыккан Өмүрбек Бабановдун жакындары болсо, соттук отурум өтө акыйкатсыз өткөнүн айтып, Фемида өкүлдөрүнүн чечимин мыйзамсыз деп атап жатышты. Атынан, өз үй-бүлөсүнүн атынан сиздерге чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Өмүрбек Токтогулович айтып жиберди. Калын элим бар экен. Чоң рахмат деди. Мага ишенген. Мени ушул жерге келип бошотсун деп туруп турган элиме чоң рахмат деп айтты. Тилекке каршы бийликтин кадамдарын жеке мен өзүмө түшүнүксүз. Анткени ачык айын сот болсо деп биз чоң үмүт койгонбуз, талап кылганбыз. Тилекке каршы сотту жабып коюшту. Эмне үчүн жабып коюшту? Анткени чындыктан коркот. Анткени Бабанов күнөөлүү эмес. Бабановго күнөө болсо, баарыбызды киргизмек. Бардык журналистти кирмек. Бабановдун эч кандай күнөөсү жок. Ушул үчүн коркуп, эч кимди жибербей, бизде аран жиберишти. 1 саат турдук, киребиз деп.
соттун өткөнү өкүнүчтүү туугандар. Эч кандай Өрөк Токтогуловичка эч кандай неме берилген жок, суроолор берилген жок. 23 күн отурат ушул жерде. 23 күн ичинде бирде суроо өткөн жок. Жөн эле отуруп коюшту. Андан кийин чогулгандар нааразычылык акциясын улантуу максатында өкмөт үйүнүн алдына жөө жүрүш менен баруу чечимин кабыл алышты. Топтолгон эл колдоруна чакырыктарды, желектерди көтөрүп алышып, эски аянтты көздөй жөнөштү. Ал жакта бир аз тургандан кийин Өмүрбек Бабанов УКМКнын тергөө абагында кармалып жаткандыктан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратынын алдына бет алышты. Ал жерге чогулгандар соттун чечими мыйзамсыз болгонун бир ооздон айтып жатышты. Жактоочулары да Фемида өкүлдөрү алардын жүйөлүү дооматтарын эске албай, айыбын негиздебей чечим кабыл алганын билдиришти. Айрым катышуучулар болсо Өмүрбек Бабановго айып таккан тергөөчүлөр убагы келгенде мыйзамсыз чечими кайра өздөрүнүн башына муш болорун эскертишти. Себеби буга чейин бир топ адамдарды ак жеринен каралап, жокту бар кылууга аракет кылган сот менен тергөөчүлөр убакыттын өтүшү менен жазаларын алышканы маалым. Абийирсиз, адилетсиз, мыйзамсыз 22 күндөн бери Өмүрбек Бабанов камалып турат. Бул адилетсиз нерсе. Жалган жала менен бир дагы далили жок, бир дагы себеби жок. Же сүйлөгөнгө сөздөрү жетпеген кайсы бир белгисиз айыптар менен камалып турат. Өмүрбек Бабановду биз билебиз. 2012 жылында билебиз, 2005 жылында билебиз. Бакиев менен күрөшүп жүргөнүн билебиз. Парламентке чыгып, аянтка чыгып Бакиев кетсин деп жүргөн. Бакиев аны кулгундуктап, Атыгүл жарандыгын алып, паспортун андан тартып алган учур болгон. Ал дайыма күрөшүп келген. Биз да күрөшөбүз. 2010 жылы кыска убакыттын ичинде Кыргызстандын эр жигиттерин, эр азаматтарын, айымдарын чогултуп, парламентке келип, өлкөбүзгө абдан чоң жакшылыктарды алып келген. 2011 жылы, 12 жылы 8 ай болгону 8 ай премьер-министр болгон. Бүт реформалары биздин эсибизде. Куптөр боюнча мен силерге даталарды айтып коеюн. 20 июнь 2012 жыл депутаттык комиссиянын отчетун карап аткан биринчи күнү. Ошол күндөрү парламентте Бабановго каршы кол топтошуп, өкмөтүн кетире албай жатышкан. Анан ал кантип депутаттарды каршы добуш бер деп аларга жүрмөгүлө. Депутаттар Бабановго каршы жүргөн. Экинчиси, Республика партиясы. Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турган. Республика партиясы дагы өздөрү каалагандай добуш берген. Мына канча жолу айтышты. Анын ичинен 9-у добуш берүүдөн баш тартышкан, 8-и каршы, 5-и макул деп ал жакта ар кими өз чечимдерин чыгарышкан. Анан ушундай айып койсо болобу? Депутаттарды түрткөн деген. Бул карандай калпка биз ишенбейбиз. Экинчиси, мына бул УКМК. Азыр биринчи сот, экинчи соттагы мыйзамсыз чечимди чыгарды. Азыркы чечим мыйзамдуу ишти биз ушул жерден эле күтө алабыз. Следователь, тергөөчү Сабыров, тергөөчү Эсенбаев, алар азыр чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Алар азыр чыгарганга мыйзамдуу мүмкүнчүлүгү бар. Алар биз жала жаап атыппыз. Бизде далил жок болуп атат. Мындай көчөдө жолугуп калганда адамдарга кечирип койгула, бизди башыбызды ушуга сайып койду, мен каршы айта албай калдым дебей. Ачыктан ачык элибизге чечимди чыгарсын. Бир туугандарын ичине киргизбеди. Тарапташтарын киргизбеди. Жогорку кеңештин депутаттарын, прессаны, эң негизгиси массалык маалымат каражаттарын киргизбей жабык өткөрдү. Эми албетте ал жерде мамлекеттик сыр каралган жок. Ал жерде Өмүрбек Бабановдун эле баш коргоо чарасын үйгө чыгаруу адвокаттардын өтүнүчүн кароо маселеси болчу. Биз ал жерден сурандык, талап кылдык. Бабановго боштондук деп. Мына болгон чечимди көрдүңүздөр, азыр адвокат айтып берет, анткени бизди да жогорку кеңештин депутаттарын талап кылсак да ичине киргизген жок. Мына азыр биз ошол жерден жөө жүрүш кылып туруп, өкмөт үйүнүн алдында, Ак үйдүн алдында, парламенттин алдында, азыр ГКМБнын алдында кеттик. Анткени ушул жерде ГКМБда Бабановду кармап атат. Ушул жерге кармап келген.
ушул жерде тергөөчүлөрдүн чечими, ушулардын айып коюусу менен мына ушул күнгө жетип атабыз. Мен ойлойм, бул камоо жеке менин оюмда. Бул элдин кыжырына тийүү болуп атат. Бул акыйкатсыз чечим болуп атат. Эч жака качып кетпей турган. 4 жолу жогорку кеңешке депутат болгон. 2 жолу биринчи вице-премьер-министр болгон. Реформатор премьер-министр болгон Бабановду камоонун кереги жок болчу. Журналисттерди, тарапташтарды, туугандарды киргизиш керек эле. Эмне үчүн сот жабык өтөт? Ушул жерден мен чоң күнөөмгө келип атам. Мен ойлойм, Кудай кааласа биз мыйзам жолунда мындан нары күрөштү баштайбыз. Биз токтобойбуз. Ак ыйлет бирок сынбайт. Кудай кааласа мен ойлойм, чындык жеңет. Коомчулукта чындык бар үчүн мен ойлойм, коом бар. Бул убактылуу кыйынчылык. Бул күндөрдөн өтөбүз. Бирок айтарым, чындык биз жакта. Баарыңыздарга чоң рахмат келгениңиздерге. Кудай кааласа биз ошонун аягына чыкканга чейин даярбыз. Албетте бул сот мыйзамсыз чечим кабыл алды. Ошол жерде биз келтирген жүйөлүү фактыларды эске албай, прокурордун ооз-2 божомол түрдө келтирилген дооматтарын эске алып туруп, мыйзамсыз чечим кабыл алып койду. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мыйзам жогорку сотко бул мыйзамсыз чечимдин үстүнөн даттанууга жол бербейт. Ошондуктан биз башка мыйзамдуу жолдорун дагы карайбыз. Бүгүнкү күндө кыскача айтсам, ошол бул чечим өтө мыйзамсыз, жагдайларды изилдебей, айыбын же болбосо шектүүлүгүн негиздебей камакка алуу чечимин күчүнө калтырып койду. Бул албетте мыйзамсыз чечим. Улутташтыруудан коркпош керек. Бул мыйзамдуу жол. Ал үчүн бардык саясий күчтөр биригип туруп, мындайча айтканда Совет Безопасности өткөзүлүп туруп, президент өзү чечим кабыл алып туруп, бардык биригип туруп, бул кадамга таза болбосо барыш керек. Таза болбосо барыш керек. Кумтөр маселесин чечишибиз керек. Тилекке каршы менин убактым жеткен жок. Мен Темир Аргенбаевичтин жетекчи кылдым, топтун жетекчиси кылдым. Убакыт жеткен жок. Убакыт 1 жыл калганда мен чечет болчумун бул маселени. Нары же бери болмокпуз. Мен премьер-министр болуп турган кезимде атайын кумтөр боюнча комиссия түзгөм. Темир Аргенбаевич ошону жетектеген. Убакыт жетпеди. Убакыт жетсе кумтөрдүн тагдырын чечмекпиз. Сиздер ээлеген кызматты дагы бир топ биздин жарандарыбыз ээлейт. Бирок жасаган ишиңерге чоң баа берет. Кайдыгерлик мамиле кылбаш керек. Каршысыңарбы? Бул жеке менчик компания эмес. Жеке менчик болсо, силер сотко бермексиңер. Соттошпойсуңарбы? Эмне соттошпойсуңар? Биз менен эсептешпесе, 32% бар менен эсептешпесе, каалагандай неметип берсе, анда эмне кереги бар бизде ошо СНТРга мүчө болуп? Мы пойдем на расторжение соглашения деп, эмне бул маселени көтөргөн жоксуңар? Силер унчукпай отурбайсыңар. Урматтуу Кыргызстан жарандары, саясат бир тараптуу болсун. Эч маселем жок мен бир саясат. Бирок эми коргой турган учур келди да. Болгону бир чоң 5-6 кеңибиз болсо. Кудай урат мына келишимди түзгөндөргө. Макулдукту бергенге кумтөр жөнүндө. Акаев жаман бүткөн, барды жаман бүтөт. Көрөсүңөр. Чыккынчылык келишим болду мына. Чыккынчылык келишим болду. Жанагы арест коюлган айтып атасыздар. Экология боюнча жана $380 миллион арест коюлган боюнча. Мына жакында маалымат чыкты. Неме биринчи күнү, экинчи күнү өкмөт келишим түзөйүн деп атат дейт. 60 миллионбу, $50 миллион мировое соглашение түзөйүн деп атат. Мен бул жалпыга маалымдоо карап жатам. Анда $380 миллион бошотуп аткан экенсиңер да. По этой сделке я могу сказать свое решение. Мое мнение. Вывод денежных средств, первое. Второе, размывание кыргызской доли. Второе. Третье, сиздер айткандай жанагы дивиденд, болбогон дивидендтерди төлөп берет, ошо менен бардык финансовый немелер бүтөт. Бул сделка ошол иштеп аткан өкмөттүн эң чоң катасы болот.
көйлөр бабабыз